Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен өз колубуз менен куттуктоо баракчаларын жасайбыз. Мынакей балдар. Силер көрүп тургандай, мына ушундай куттуктоо баракчаларын колубуз менен жасайбыз. Мынакей. Ал үчүн бизге керектелүүчү каражаттар: кайчы, өчүргүч, калем, клей жана түстүү фломастер керек болот балдар. Жана түстүү кагаздар керек балдар. Анда эмесе баштадык. Алгач A4 форматындагы кагазды тең ортосунан бүктөп алабыз. Мынакей балдар, тең ортосунан бүктөп алдык. Эми балдар, гүлдөрдү жасайбыз. Ал үчүн мен кызыл түстүү кагазды алдым. Аны тең ортосунан бүктөйбүз. Мынакей балдар, карагыла, биз кызыл түстүү кагазды бүктөп атабыз. 3 бурчтуу кылып бүктөйбүз балдар. Мынакей, жагышлап көңүл бергиле балдар. Кыркабыз. Мынакей балдар. Эми буну дагы тең ортосунан бүктөйбүз. Мынакей балдар. Эми муну бул жака бүктөйбүз. Мынакей. 3 бурчтуу болуп калды. Эми муну дагы бир ортосунан бүктөп алабыз балдар. Буга гүлдүн элесин түшүрүп алабыз. Эми кыркабыз. Мен ойлойм, силерде дагы мына ушундай чыкты деп. Мынакей балдар, кызыл гүлүбүздү кыркып алдык. Эми балдар, ушул эле гүлдү бир аз кичинекей көлөмдө сары түстөн жасайбыз балдар. Кыркып алабыз. Дагы ортосунан бүктөйбүз. Тең ортосунан бүктөп алабыз. Буну 3 бурчтуу кылып. Мына ышканын муну да кыркып салабыз балдар. Мынакей балдар. Бул жака бүктөп алабыз. Мынакей балдар, жакшылап көңүл бургула. Мына жакшылап көңүл бургула. Жабылган жагы калат балдар бул жакта. Ачылган жагын бул жака коюп, аны колубуз менен басып, кийин калем менен тартасыңар. Гүлүбүз даяр болду. Клейдин жардамында балдар экөөнү бириктирип алабыз. Мынакей балдар. Гүлдүн ортосун жасоо үчүн буштуу түстү тандадым. Тегерек формада сызып алып балдар, аны акырындык менен кыркып чыгасыңар. Мынакей балдар, гүлүбүз да даяр болду. Эми биз куттуктоо баракчабызды
кооздойбуз балдар. Эми балдар гүлүбүзгө жалбырак жасайбыз. Жалбыракты жасоо үчүн мен көк түстөн пайдаланам балдар. Силер жашыл түстөн жасасаңар болот. Силер өзүңөр каалагандай кылып жалбыракты тартсаңар болот балдар. Мына балдар тартып алдык. Эми кайчынын жардамында кыркып алабыз. Бир жалбырагыбыз даяр болду. Гүлүбүз менен жалбырагыбыз даяр болду. Эми куттуктоо баракчабызды кооздойбуз. Алгач гүлдү жабыштырып алабыз балдар. Эми кезек жалбырактарга келди балдар. Жакшылап көңүл бөлгүлө балдар. Жалбыракты жакшылап карайсыңар балдар. 4 тарабына коюшубуз керек жалбыракты мына. Мынакей балдар даяр болду. Эгерде силер жакындарыңарга, апаңарга, эжеңерге, же жакын досторуңарга белек кыла турган болсоңор, мына ушинтип жазып алып, анан берсеңер болот. Мына ушул жерин жасайбыз азыр биз. Мынакей ак кагазды алабыз балдар. Силер өзүңөр каалагандай кылып жасасаңар болот балдар. Мынакей. Кайчынын жардамында кыркып алабыз. Эми түстү фломастердин жардамында жазабыз. Мынакей балдар, куттуктоо баракчабыз дагы даяр болду. Мен алдына досума деп жазып алдым. Силер өзүңөр туулган күнгө белек кылсаңар, мынантип жасасаңар болот. Ал эми сөзсүз эле кызыл, сары түстөрдү пайдаланбастан, силер өзүңөр каалаган түстөрдү пайдалансаңар болот. Мен жалбырагын көк кылып алдым, силер жашыл түстөн кылсаңар болот балдар. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Сак саламатта калгыла балдар.